Орто Азия мамлекеттеринде жаздын келиши майрамдала турган майрам бул Норус майрамы. Ал 21 марттан 22 мартка караган күнү белгиленет. Кыргыздарда эски жыл аяктап эртең жаңы жыл деген күнү өткөрүлүүчү ырым-жырым салты жыл ажыраш деп аталат. Бул учурда ар бир аял заты колуна арча же адырашман алып, үй ичин мал жандыкты аласташат. Түн киргенде майрамдык тамак, сүмөлөк даярдала баштайт. Таңга жуук дасторконго 7 түрлүү тамак коюлуп, эл журт бейкутчулукта, тынчтыкта аруу тилектер менен Норус майрамын тоса алышчу. Бүгүнкү күндө ушул майрам канчалык деңгээлде майрамдалат? Айтылып өткөн ырым-жырымдар сакталып жатабы? Ушул суроолорго жооп алыш үчүн шаар тургундарына кайрылып көрөлү. Бул негизи зоостризмден калганда, илгерки шумерлердин эмесинен бери келе аткан эме, бул жаратылыш менен тыгыз байланышкан. Анан ошо доордо менен келе атат да. Негизи Норус дегенде жаңы күн же жаңы жыл деп которулат да негизичи. Анан бул эми жөөзү бар мындай негизи. Бул диндерге деле байланышкан эмес эч кандай. Ал именно ошол илгерки өзүнчө маданияттар болгон да ошол убактарда. Норус майрамын биз үй бүлөбүз менен майрамдайбыз. Ошол үйдө борсок жасап, сүмөлөк жасап, ошентип майрамдайбыз. Норус майрамы бул кимдердин майрамы? Норус майрамы бул ошо бардык ошол Азия өлкөлөрүнүн майрамы деп ойлойм. Норус майрамы бул илгертеден майрамдалып жүргөн майрамдардын бири. Үйдө эле майрамдайбыз. Кандай тамактарды жасайсыз? Кыргыздын улуттук тамактарын жасайбыз. Биз туугандар болуп чогулабыз. Кой союлат, кечинде сүмөлөк бышырышат. Жаш балдар кыргыз оюндарын ойнойбуз, көрлөр гитара, комуз чертип беришет. Норуздун эң бир символу болгон сүмөлөк эми жасаганга азыр мүмкүнчүлүк жок, шаар жергесинде турабыз. Сатып алып сүмөлөк жейбиз дегендей. Эми жаңы жыл катары кабыл алабыз, күн менен түн теңелип. Ушул жалпы Борбордук Азия элдери үчүн бул өзгөчө майрам болуш керек. Анан илгери ата бабаларыбыз эми жасачы Норус майрамына көжө жасачы. Бул нарындыктар көжө дейчи аны. Ал эми оштуктар эмне дейт аны? Оштуктар сүмөлөк дейт. Чөчөктөрүн алып келчи. Эркек балдар, кыз балдарын баарын бириктирип туруп, качма топтуба топ бир эркек бала, бир келин башкарчы. Ошол бир көчөнүн балдар кыздарын чогултуп туруп, анан качма топтуба топ ойноп, анан баягы көзө бушат, көзө бушканда чөчөккө салып берет. Анан борсок бышырышат. Анан мал союп, элге журтка жакшылык тилеп мал союп, койгосу союп, анан кечинде үйлөрдө таркап кетет бата кылып. Бул Норус майрамы дейт. Илгери мусулмандар майрамдаганда бул. Мусулмандар майрамда. Норусту майрамдабайбыз. Норусту кимдер майрамдашкан тарыхта? Кыргыздар. Биз эми студенттер өзүбүздө чогулуп, жагандай сүмөлөк уюштуруп, ошондой эмелерибиз бар. Группабыздын ичидечи. Ошондой эле ошентип майрамдайбыз. Норус майрамы жөнүндө тарыхтан айтып кетсем, анча деле маалыматым жок, бирок негизи бизге салт катары айланган майрам да. Салттуу эле майрам кылып келебиз. Жакшы каалоо тилек менен ушу жаңы жыл жалгасын, эски жыл колдосун деп балдарыма, үй бүлөмө ушундай жакшылык тилек айтабыз. Анан тышкары жамаатта жакшынакай иш-чаралар болот. Биздин Кыргыздын улуттук тамак аштарын тартуулап, улуттук кийимдерди кийип, ошолордун арасында бир жарыш болот, кимдики жакшы деп. Ошондой анан бул майрамды көп эле өлкөлөр майрамдайт экен. Алып айтсак, көп эле чыгыштагы азиялык өлкөлөр майрамдайт, элдер. Жеке мен үчүн тарыхтан баштайт, ооба. Норус майрамы негизи эле перстерден келип чыккан майрам деп билебиз. Негизде мен өзүм майрамдабайм деле. Мен үчүн өтө мааниси деле жок Норус майрамы. Анткени дин жаатынан алганда туура келбеген үчүн мен жеке майрамдабайм. Эл менен кошулабыз, айылда турчу элек, айылда бардык чогулуп алып, боз үй тигип алып, андан чоң майрам кылчубуз. Азыр эми шаарга келип калдык, шаарда билбейм кандай майрамдарыбызды билбей атабыз.